Demek atır sevünүү жакшыраак экен. Atır sevinip жүрүү жөн эле эмес. Абалки эркектер үчүн атырдын эң жакшысын алуу, эң жыттуусун алуу, адамдардын башын оорутпай турган, мындай бир бар атыр бар, бир бар миск бар. Эми пайгамбар миск жакшыраак айткан экен. Ошол себептен мынекен ошо миск колдон. Мискти колдонуунун тартибин үйрөткөн экен пайгамбарыбыз. Мынакей. Бисмилла. Колуңа мискти алдың дейли. Мындай кылдың. Эмеге мынакей сол колго мындай сүрттүң биягына. Мындай сүрттүң. Кийин чыпалакты алдың. Бисмилла. Мына бияка. Бисмилла. Эки жакка. Бисмилла. Бияка. Бисмилла. Бияка. Бисмилла. Бияка. Бисмилла бияка. Анан кийин ментип туруп, анан кийин калган кимеңе кийимдерге бир жерге сүйүп койсоң болот экен. Мына бул сүннөт экен. Бир себиндин эмнекен жыттуулук үчүн болду. Экинчи себиндин машалла жанагындай сүннөт менен кылдың. Пайгамбар сүйкөнгөнү аракет кылдың. Ошондо жыттуулук да болду. Эми коом арасына барганда эмне болот экенсиң? Сен субханалла мындай бир ошо жердин тазалыгын кармаган болот экенсиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийин сахабалар билишкен, бу жан пайгамбарыбыз өттү деп. Пайгамбарыбыздын эми өзү денесиндеги нерсе чыккан тер атыр болот эле.